Ош шаарындагы номер 22 Салижан Шарипов атындагы мектеп гимназиясынын жери бир чекесинен кесилип, жеке менчикке өткөн. Менин колумда турган кагаздагы дал ушул жердин жеке менчикке өткөндүгүн тастыктаган документтин көчүрмөсү десек туура болот. Жер жеке менчикке өткөнү менен эч кандай курулуш курулган эмес, жөн гана жеке менчикте турат. Шарипов атындагы мектеп гимназиясынын жалпы аянты 2005 жылы 11513 сотук болгон. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан 2007 жылы сатып алуу келишими менен 385 чарчы метри жеке адамга өткөрүлгөн. Ошону менен иш жабылып, мектеп жетекчилиги да, башка көзөмөл кызматы да мектептин балансындагы жер эмнеге сатылганына кызыгып көргөн эмес. Азыр эми сөз болуп жаткан тилкенин мектептин балансына кайтарылышына мугалимдер жамааты кызыктар. Жер тилке мыйзамсыз берилген болсо, билим уясына кайтарып берүүнү суранышат. Мен бул мектептин жеринин сатылганына каршымын. 1195 жылы чыккан Акаевдин жарлыгы бар. Ага карабай сатылып кетиптир. Эгер мыйзам бузуу менен сатылган болсо, мектептин балансына кайтарып беришин суранабыз. Анткени мектебибизде балдардын саны өтө көп. Давлатты кайтарып беришин сурап каламын. Бул иш боюнча Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгына бардык. Түштөнү убактысы бүткөнүнө жарым сааттан ашкан болсо да, мекеменин жетекчиси Каныша Имарова иш ордуна келе элек болчу. Биз аны прокуратуранын кеңсесинен жолуктурганыбызда, жаңыдан эле кызматка дайындалган жетекчи суроолорубузга Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматы аркылуу жооп беришин билдирип, атайын буйрук дагы бар экендигин кошумчалады. Кайсы буйрук ошону айтып коюңуз? Жок, анын буйрукту мен көрө элекмин. Көзүм менен көрө элек. Биздин жалпы бөлүмдө катталып турат. Ошону алып туруп, кана ошол немеден уруксат алуу боюнча бар экен го деп айтыңыз. Мен муну өзүмчө личный немеге кирип алайынчы. Социалдык мекеменин жеринин сатылуусу боюнча Ош шаардык прокуратурасы 2022 жылы териштирүү иштерин жүргүзүп, мыйзам бузуу фактыларын аныкташкан. Анда Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, бир канча мыйзамдарды сакташкан эмес. Учурда сатып алуу келишимин жокко чыгаруу боюнча доо арыз Ош шаардык сотуна жиберилиптир. Биздин сунуштаманын негизинде булар ошол жанагы 400 чарчы метр жеке менчикке берүүдө түзүлгөн укук көйлөндүрүүчү документтерин жокко чыгаруу үчүн Ош шаардык сотуна жана Ош областтык административ сотуна доо арыздар келтирилип, бүгүнкү күндө соттук кароодо турат. Жер тилкелер же имараттар булар жеке жактарга сатылышы мүмкүн эмес. Булар только ошо билим берүү максатында гана пайдаланыш керек деп биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзам бузулган. Прокуратура кызматкерлери териштирүү учурунда мэриянын кызматкерлеринин жоопкерчилигин кошо караган. Анда жоопкерчиликке тартуунун мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кылмыш ишин козгошкон эмес. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.